Күндүн маанилүү жана соңку кабарлары менен таныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы. Саламатсыздарбы? Студияда мен Сыймык Барманов. Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Калың жааган кардан жолдорду тазалоо күчөдү. Аймактарды ирлештирүү ишке ашырылды. Мындан кийин кызамакка каршы эмдөө 6 айлык наристеден баштап жүргүзүлөт. Алгач расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушууга Балыкчы шаарынын Ысык-Көл облусунун Тоң районунун жана Нарын облусунун Кочкор районунун активисттери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысы иш-чарага келгендерге өлкөдөгү азыркы социалдык экономикалык өзгөрүүлөр, алдыда аткарыла турган келечектүү инвестициялык долбоорлор туурасында айтып берди. Анын ичинде аталган аймакка чектеш орун алган Кызыл Омпол кен жайын иштетүү планы боюнча да талкуу жүрдү. Тургундарга тийиштүү маалымат берилип, алардын суроолоруна эксперттер жана мамлекет башчысы жооп берди. Ошондой эле жыйындын катышуучулары мамлекеттин жарандары турак жай менен камсыздоо программасы, коррупция менен күрөшүү, коомдук транспорт менен камсыздоо, жөлөк пул жана дарыгерлер менен мугалимдердин эмгек майнасын көтөрүү, инфраструктуралык объектилерди куруу, өңдүү социалдык маселелерди көтөрүштү. Кыргызстанга расмий иш сапары менен Монголиянын улуу мамлекеттик парламентинин төрагасы Гамбоджавын Зандан Шатар келет. Парламенттен билдиришкендей, күн мурун Гамбоджавын Зандан Шатар 26-28 февраль күндөрү Кыргызстанда боло турган расмий иш сапарын уюштурууга арналган мекемелер аралык жыйынын өттү. Жыйынга төрагалык кылган Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси Алайбек Алымбаев расмий иш сапардын алкагында өтүүчү иш-чараларды жогорку деңгээлде уюштуруу зарылчылыгына токтолуп, Монголиянын парламентинин төрагасы Гамбоджавын Зандан Шатардын расмий иш сапары менен мамлекеттер аралык алакаларды арттырууда жана парламенттер ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүдө өзгөчө мааниге ээ, деди Алайбек Алымбаев. Ага ылайык жыйында иш сапардын программасы талкууланып, ар бир мекемеге бекитилген иштер боюнча маалымат берилди. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Ведомстводон билдиришкендей, учурда кызматкерлер Ош шаарынын жана Баткен, Талас облустарынын бардык район шаарларындагы борбордук автобекеттеринде унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыруу, узак жолго чыгууга зарыл дары-дарымек, тамак аш азыктарын жана дөңгөлөк чынжырчасын ала жүрүүнү, ошондой эле унаалар ортосундагы 500 метр аралык сакталышы зарыл экендигин эскертүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, кокустук катталган учурда 112 билдирүү номерине байланышка чыгууну сунушташат. Ал арада Таласта калың жааган кардан улам 3-4 күндөн бери жол тазалоо иштери күчүндө. Өтмөк ашуусу өрөөндүн ички жолдору жана кыймылы көп Талас шаарында таң эрте эш кызуу. Талас шаарында 3 күн ичинде 120 тонна кум, 2,5 тонна туз чачууга жетишти. Нуржин Сатиев таң эрте саат 4-төн бери жол тазалоо менен алек. Каладагы жол жээгиндеги кар күрткүлөрдү ташып жатышат. Антпесе кар эригенде каттам агындыга толуп, абалды курчутат. Эртемен башталганда эле ошо жолдун көйгөйү карларды багы сел жүрүп кетпешин аракетине кылып карлардын баарын көрүп атабыз. Мына тракторлор сүрүп кетти. Анан кийин биз кол менен мынакей салып атабыз. Ошол биздин эң көйгөйүбүз. Мына 3 күндүк жумуш катсуу эле болуп атат. Көрүп атасыңар 27 градуска чейин берип атат деп мен өзүм көрө электим, бирок жакшы. Ошого аракет кылып атабыз. Шаар үчүн кар күрткүдөн арылтууга 15 жумушчу иштеп жатат. Мындан тышкары жолдорго кум себилүүдө. Акыркы кар жагандан бери шаар жолдоруна жалпы 120 тонна кум, 2,5 тоннадай туз сарпталды. Карларды тегистейбиз, биринчи бардыгын, анан кийин артынан туз аралашкан кум себилет. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, кар токтогон жок. Күндөн күнгө кар күчөп атат, жаап атат. Биз дагы ишибизди улантып атабыз.
атайын бала бакчалардын алдына, орто мектептердин алдына, лицейлердин алдына, жөө адамдар басуучу тротуарларга, ошондой эле жөө адамдар өтүүчү пешеходдорго үзгүлтүксүз туз аралашкан кум себилүүдө. Ишкананын кызматкерлери таңкы саат 5-тен баштап Евро КамАЗыбыз жетишпей калган учурда ГАЗ-53 үлгүсүндөгү автоунаа менен ручной ыргытып атабыз. Жалпысынан бүгүнкү күндө 3-4 күн ичинде жалпы алганда 120 тонна кум кетти. 2 тонна, 2,5 тоннадай примерно ушундай туз кетти. Ушундай эле кар тазалоо иштери облустун башка каттамдарында тынбай жүрүүдө. Артуста турат, ушул машина бизге жакынкында эле келип, ушул машина азыр мурда балдарыбыз көбүнчө кол менен чаччу эле, азыр ушул машина чачып атат. Бир канчалык жумушту бир кандайдыр деңгээлде эмет. Астыңкы лопатасы менен карды күрөп кетет, артынан кумду сразу эле чачып кете берет да. Жеңилдетти азыр. Техникага муктаждык бар, бирок акырындык менен жакшы базабыз жакшы оңолуп келип атат. Жылдан жылга мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы жакшы техникаларды колдоп, жол тармагына быйыл жакшы техникаларды алып берди. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Мына быйыл дагы алып беребиз деп атат. Жылдан жылга оңолуп жакшы болуп келип атабыз. Жакшы. Айрыкча катуу көзөмөл өтмөк ашуусунда жүрүп, иш кызыды. Жумушчулар күн түн дебей жолду тазалап, алыс сапарга чыккандардын коопсуздугун камсыздашууда. Аралыкты сактоо боюнча кошумча түшүндүрүү иштери да колго алынган. Азыркы акыбалда өтмөк ашуусунда кескин аба ырайы өзгөргөнүнө байланыштуу 36 жол тейлөө ишканасынын жумушчулары жолго жана тыгын пайда болбош үчүн күндөп техникалар жумушчулар чыгышып атат. Техникадан 8-9 техника 15-20 жумушчу азыркы убакта иштеп атат. Облустагы жол тейлөө башкармалыктары кышкы кар күрөө, кум чачуу иштерин аткара турган жаңы техника шаймандар менен камсыздалган. Бул багытта мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп, иш ыргагы кыйла жеңилдегени байкалып турат. Салиха Сариева, Элхан Арстанбек, Талас облусу. Президенттин жарлыгына ылайык аймактарды ирилештирүү ишке ашырылды. Бүгүн бириктирилген айыл аймактардын айрымдарында жергиликтүү депутаттардын биринчи сессиясы өткөрүлүп, кайрадан төрөгө жана анын орун басарлары шайланды. Белгилей кетсек, Талас облусунда буга чейин 37 айыл өкмөтү бар болсо, ирилештирүүдөн кийин 16 айыл аймагы калды. Аймактарды ирилештирүү саясатына ылайык бүгүн Талас райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан бириктирилген Кең кол айылдык кеңешинин биринчи сессиясы өткөрүлдү. Нуржанов, Долоно жана Көгөй айыл аймактары менен катар Манас районунун Нылды, Сарыбулак айылдары бириктирилген. Буга чейин Долоно айылдык кеңешинде 21, Көгөй айылдык кеңешинде 21, Нуржанов айылдык кеңешинде 11 депутат болсо, жаңы кошулган Нылды жана Сарыбулак айылдарынын калкынын санына жараша 3 депутат бүгүнкү өткөрүлгөн Кең кол айылдык кеңешинин биринчи сессиясына чакырылган. Уюштуруу сессиясынын эң негизги маселеси ошол бириктирилген айыл аймактын төрагасын шайлоо, анан орун басарларын шайлоо менен анан аркы ошол төрага анан сессияда депутаттардын өздөрүнүн сунушу боюнча сессияны улантса болот, башка маселелер караса болот да. Биз бул жерде баягы тажрыйбабыз бар деп ушул шайлоо системасына аралашып жүргөн орган катары, уюштуруп жүргөн орган катары. Биз ушуну колго алып, биз өзүбүз азыр жөнгө салып атабыз да. Ошо аймактык реформа болгондон кийин Манас районунан 2 айыл Көгөй кошулуп, бириктирилген Кең колго 2 айылдын депутаты 3 депутат кошулуп атат. Ошол менен жалпы саны 56 депутат болду. Кеңештин төрагасын шайлоодо жогого ылайык буга чейин айылдык кеңештин төрагасы болуп иштеп келгендер талапкерлигин кое алат. Алардын бири өз ыктыяры менен баш тартып, Нуржанов айылдык кеңештин төрагасы Достук Беренбаев жана Көгөй айылдык кеңештин төрагасы Канат Жусупбеков талапкер болуп катталды. Ачык добуш берүүнүн натыйжасында мурдагы Көгөй айылдык кеңешинин төрагасы Канат Жусупбеков көпчүлүк добуш менен Кең кол айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланды. Талапкерлердин пайдасына берилген добуштардын саны: Беренбаев Достук 6 добуш менен, ал эми Жусупбеков Канат 32 добуш менен. Талас районундагы Көгөй, Нуржанов, Долоно, Нылды, Сарыбулак айылдары айылдык кеңештери бириккен Кең колдук айылдык кеңешинин төрагасынын кызмат ордуна
Ачык добуш берүүнүн жыйынтыктары аныкталды. Ага ылайык депутаттардын көпчүлүк добушун алган талапкер Жусупбеков Канатбек Мырзабекович Бириккен кен кол айлык кеңешинин шайланган төрагасы деп таанылды. Сессиянын күн тартибиндеги экинчи маселе төраганын орун басарын шайлоо болду. Айыл аймактын калкы 20 миңге жетпегендигине байланыштуу бир орун басар шайланат. Депутаттардын сунушу менен 4 талапкер катталса, анын ичинен көпчүлүк добуш менен Эрзат Касымов шайланды. Жалпы 56 депутатты түзгөн кен кол айылдык кеңеши эми алдыда аймактын өнүгүүсүндө иш алып барышмакчы. Бүгүнкү катышкан бардык депутаттарга терең ыраазычылык билдирем. Кен кол айыл аймагына Кудай буйрса калыс төрагалык кылып, бардык айыл аймактарга жеткиликтүү маалыматтарды берип, убакыт сааты менен мындан ары дагы иш алып барууга даярмын. Айылыбыздын өсүшүнө, социалдык экономикалык жактан дагы өнүгүшүнө өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деп терең ишенем да. Ошондуктан Кудай буйрса келечек эми алдыда, мындан ары дагы чогуу биргеликте бардыгыбыз биригип иш алып барабыз деген ойдомун. Жалпы Талас облусунун аймагында буга чейин 37 айыл өкмөт болсо, ирлештирүүдөн кийин 15 айыл аймак калат. Айтматов районунун Карабура, Бейшеке жана Бакаян айыл аймактары бириктирилип, Карабура айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Кызыл Адыр айылы. Акчи жана Чолпонбай айыл аймактары бириктирилип, Чолпонбай айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Чолпонбай айылы. Маймак, Бакайыр жана Аманбаев айыл аймактары бириктирилип, Аманбаев айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Аманбаев айылы. Айтматов районунун Көксай жана Шекер айыл аймактары бириктирилип, Шекер айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Көксай айылы. Бакаята районунун Бакаята айыл аймагы менен Миңбулак айыл аймагы бириктирилип, Бакаята айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Бакаята айылы. Акназаров менен Шадыккан айыл аймактары бириктирилип, Акназаров айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Кызыл Октябрь айылы. Кең Арал, Өзгөрүш жана Акдөбө айыл аймактары бириктирилип, Биримдик айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Акдөбө айылы. Боотерек жана Ору айыл аймактары бириктирилип, Күмүштак айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Боотерек айылы. Манас районунун Кайыңды жана Покровка айыл аймактары бириктирилип, Семете айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Покровка айылы. Кыргызстан жана Май айыл аймактары бириктирилип, Кыргызстан айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Талас айылы. Үч Коргон айыл аймагынын административдик борбору жана чек арасы өзгөртүүсүз калтырылды. Талас районунун аймагындагы Айдыралиев, Арал жана Кууганды айыл аймактары бириктирилип, Каракол айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Арал айылы. Осмонкулов жана Бекмолду айыл аймактары бириктирилип, Шумкарое айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Сасык Булак айылы. Өмүралиев айыл аймагы менен Кара Суу айыл аймагы бириктирилип, Чоң Алыш айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Манас айылы. Бердике Баатыр, Жергетал жана Калба айыл аймактары бириктирилип, Бешташ айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Кызыл Туу айылы. Долоно, Көгөй, Нуржанов айыл аймактары бириктирилип, Кен кол айыл аймагын түзөт. Административдик борбору Көгөй айылы. Буга кошумча Манас районунун Нылды, Сарыбулак айылдары дагы Кен кол айыл аймагынын карамагында болот. Талас шаары административдик чек арасы өзгөртүүсүз калтырылды. 20-сынан 22-сине чейин бириктирилген бардык айыл аймактарында депутаттардын биринчи сессиялары өткөрүлөт. Буга жергиликтүү бийлик, аймактык шайлоо комиссиялары жакындан көмөк көрсөтүшөт. Жергиликтүү кеңештин төрагаларын шайлоо боюнча учтур сессияларын өткөрүүгө Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын аймактык шайлоо комиссиялардын өкүлдөрү көмөк көрсөтүүдө. Ошону менен катар эле биздин Ички иштер башкармалыгына коомдук тартипти алдын алуу боюнча Талас электр тармактарына электр энергиясы менен камсыздоо боюнча тапшырмалар берилген. Бириктирилген айыл кеңештердин төрагаларын шайлоо боюнча сессиялар өтүүдө. Айыл өкмөттөрдү ирлештирүүнүн максаты элге кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу, жашоо турмушун жакшыртуу, жергиликтүү бийлик органдарынын жоопкерчилигин жогорулатуу, чечимдерди ыкчам кабыл алуу, коррупциялык тобокелдерди төмөндөтүү. Нурузбек Шабданбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Эми кызамык илдетине каршы эмдөө 6 айлык нерседен баштап жүргүзүлөт. Бул талап кызамык илдетин алдын алууга багытталган координациялык кеңешмеде айтылды. Жыл башынан тарта өлкө аймагы боюнча кызамык илдетинин 394 учуру катталган. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу бир кыйла жогору. Ал арада дарыгерлер облус аймагында эпидемиологиялык кырдаал курч экенин айтышат. Тактап айтканда, учурда мектеп, балабакчаларда, ошондой эле жогорку окуу жайларда да кызамык илдетин жуктургандар катталууда. Илдетти алдын алуу үчүн эмдөөнү күчөтүү зарылчылыгын дарыгерлер билдиришет.
Таласта жыл башынан тарта кызамык илдетин жуктурган 68 учур катталган. Бул көрсөткүч дарыгерлерди кооптондурат. Өткөн жылы өлкө аймагы боюнча илдеттен 9 адам көз жумган. Мындан улам илдетке каршы эмдөөнү күчөтүп, андан баш тарткандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Эң коркунучтуу болгону ушул балдар арасында өлүмгө учуруудан коркобуз. Ошол себептен алдын ала жумуштардын баардыгын алып баратабыз. Азыр бизде республикалык баягы оперативдик штабтар өтөт. Штабта азыр каралып атат. 1 жаштан баштап балдар эмдөөлөр жүрчү. 1 жашка чейинки жуктурбалуу ооругандар көп болгондугуна байланыштуу эми буйрук чыкса баягы 6 айдан баштайбыз. Эгер ошол буйрук дайраланса, эмдөөлөрдү ошол буйруктун негизинде жумуш алып барабыз. Бирок тилекке каршы кээ бир мектептерде дагы деле эмдөө албаган балдарды баягы окуулар сабактарга киргизип атат. Биз эң кооптуу ушулар болуп атат. Эпидемиологиялык абал Талас шаарында жана Талас Бакай Ата райондорунда курч. Анда мектеп балабакчыларда, ошондой эле жогорку окуу жайларда кызамык илдетин жуктургандар катталууда. Бул максатта министрлер кабинетинин чечимине ылайык эмдөөдөн өтпөгөн жана андан баш тарткандардын балдарын билим берүү мекемелеринен убактылуу четтетүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү күчөтүү керектиги жыйында белгиленди. Тамчы ташты тешет деген сыяктуу эле айта берип түшүндүрсөңүздөр, алар деле ар бир адам өзүнүн баласынын саламаттыгы үчүн кооптонуп, ошол вакцинаны алат деп акыры ала тургандай бир эмеге келет деп ойлойбуз да. Дагы бир сыйра ошо түшүндүрүү иштерин биргелешип чогуу чаран жүргүзүңүздөр. Кызамык илдетинин кооптуу учуру 2016-жылы катталган. Соңку 7 жылда бул илдетти жуктургандардын саны бир кыйла азайган. Тилекке каршы эмдөөдөн баш тарткандардын саны өсүп, илдеттин кайрадан жанданышына алып келүүдө. Андыктан бирдиктүү иш алып баруу учур талабы дешет дарыгерлер. Имамдарды укпаса, анда медициналык кызматкерлер кошо барып, жоопкерчиликти чогуу алалык. Анан бирок сиздер дагычы, сиздерге бала келет. Мектепке баласы үчүн ата-эне баш ийет. Туурабы? Жакшы окусун, жакшы тарбия алсын депчи. Сиздер дагы мына эки жакка өткөрүп бердик, болду деп отура бербеш керек да. Мына биздин медициналык кызматкерлердики айтып атпайбыкпы? Үймө-үй кыдырып, звонок этип, биз үйүңүзгө барасыз, эшигин култуп алып туруп кирбегиле деген сөздөр болуп атат да. Ошондон кыйналып атабыз. Болбосо биздикилер жана куз деп коебуз, меймандар күнүдөн эле аракетин кылышып атат. Ошол үчүн чогуу кылышыбыз керек баардыгыбыз. Сиздердин кайрылууңуздарды имам хатиптерге таштайбыз да. Ар биринин өзүнүн группалары бар. Ар бир мисалы райондордо 50-60тан имамдарыбыз бар. Ар бир мечит, ар бир айылдан. Ошол жерге имамдарга ташталат да. Мисалы бир айылда бир 5-6 мечит боло турган болсо, 3 мечит боло турган болсо, ар бир улицага чейин жетет да биздин айткандарыбыз. Ошон үчүн бизден мындай кыйынчылык деле жок. Бардыгына жеткирип кое беребиз. Кызамык илдетине каршы эмдөө облус аймагындагы бардык үй-бүлөлүк медициналык борборлордо жана ФАПтарда жүргүзүлөт. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Урмат Дугдурбек уулу, Талаш шаары. Улуттук нарк жөнүндө президенттин жарлыгын ишке ашыруунун алкагында Талас облустук ардагерлер кеңешинин демилгеси менен жолугушуулар, талкуулар байма-бай жүргүзүлүп келүүдө. Башкы максат улуттук наркты даңазалоо, бекемдөө, аны толук кандуу ишке ашыруу болуп саналат. Бакай Ата районунун Маданият үйүндө улуттук нарк насил, када салттарды азыркы өсүп келе жаткан жаш муунга таанытуу жана муундар ортосундагы пикир келишпестиктерди жоюуга арналган жыйын өткөрүлдү. Кудайберген Батыбаев Кең Арал айылынын ардагерлер кеңешинин мүчөсү. Ал 10 жылдан бери Бакай Ата районунун Аксакалдар соту менен иштешип келет. Президент Садыр Жапаровдун улуттук нарк боюнча жарлыгынын негизинде аткарылып жаткан иштерге кошкон үзүрлүү эмгеги үчүн бүгүн Бакай Ата райондук ардагерлер кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланды. Жаштардын адеп ахлагын жогорулатуу жана улуттук баалуулуктарды жайылтуу улуумундун башкы милдети экенин айтат. Бул жактан адеп аклап деп баарыбыз эле жакшы ошо балдарга айтып атабыз. Бизде азыр Кең Аралда спорт менен көп машыктандар көп да. Вольный борьба бар. Волейболдо бар. Биздин балдар азыр кыздарыбыз волейболдо республикага чейин барып атат. Ушуларга биз жардам, мен да өзүмдүн спортсмен катары айтып коеюн. Азыр деле мен мини футболго барып ойноп калам. Ошол активдүү катышып баарына жардам берип балдарды жакшы үлгүлүү болсун деп жатабыз.
Бакай Ата районунун маданият үйүндө өткөрүлгөн ардагерлердин жыйынында азыркы учурдагы көйгөйлүү маселелер талкууга алынды. Айтсак ошол эле жаш муундун улууларга болгон сый-урматынын алсыздап баратканы, коомдогу орун алып жаткан терс көрүнүштөр улуулардын жаштарга жетиштүү деңгээлде акыл насааттары айтылбай жаткандыгы белгиленди. Баса белгилей турган жерим жыйналышта аксакалдар барат, же экинчи катар, же үчүнчү катар. Алдыңкы катарга каска түртүп, мунагу бияктан келген отурат, бияктан келген отурат дагы. Дейт, анан отуруп калсаң, жылдырып отуруп, четине апарат, үшүнтү отуруп туруп, комайсыз болуп каласың. Тим эле бар. Сүйбөгөн конокко мейман келгендей болуп каласың. Аге мурда кандай эле? Мурда аксакалдардын бәрин биягына аялдар кышын аркабызда отурчу. Аялдарды неме, эркектерди алдыга аксакалдарды жыйып, жыйналышта. Сумсар тебетейин чапан, ак калпак менен кийгизип, шатыра шатман болуп турчу. Ошол урматысы аксакалдарга башка ягынан кетип баратат. Өлкө башчысы улуттук нарк жөнүндөгү жарлыкка 2022 жылы кол койгон. Жарлыктын алкагында облустун аймактарында атайын иш-чаралар өтүп келет. Башкы максат адеп ахлактуулукту, коомдук куруу, аны менен нарктуулукту бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлардан жана башка коомдук институттардан эмес, үй бүлөдөн башталарын эске алып, салттуу үй бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу зарылчылыгы бар. Нарк насил адеп ахлак боюнча президенттин жарлыгы чыкканда биринчи жолу ушул райондо талкуу болгондо ошондо бүтүндөй кыргыз элине кайрылуу кабыл алынган. Мына ошол баардык жерде азыр кайрылуу ишке ашып атат. Бул бүгүнкү күндөгү адам болуунун бир гана жолу аны адептүүлүккө тарбиялоо. Жана Чыңгыз айткандай, күн сайын адамга адам болуу кыйын дегендей, бүгүнкү эң кыйын маселе адептүүлүккө адамды тарбиялоо, урпактарды тарбиялоо, келечекти тарбиялоо. Мына ошондо биздин эли журтубузда ыймандуулук келет, адептүүлүк келет, бардык ийгиликтер ынтымак биримдик болот. Жыйындын жүрүшүндө өткөн 2023 жылдын 12 айында Бакай Ата районунун ардагерлер кеңеши тарабынан руханий баалуулуктарды жайылтууда аткарылган иштер айтылды. Бүгүнкү күндө келечек муунга кыргыз элинин каада салт, үрп-адат, руханий мурастарын таанытуу башкы максат болууда. Президент Садыр Жапаров тарабынан кабыл алынган жарлыкты ишке ашырууга жергиликтүү бийлик айрыкча көңүл буруп, алгылыктуу иш алып баруу зарылдыгы белгиленди. Сеймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Бакай Ата району. Оған жергесинен советтик жоокерлердин чыгарылгандыгынын 35 жылдыгына карата Талас районунун Нуржанов айыл аймагында Оған согушунун ардагерлери маркум Бейшен Райымбеков, Муса Сейталиев жана Чынарбек Байгабыловду эскерип спорттук иш-чара өткөрүлдү. Эскерүү кечесинде Оған согушунун ардагерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана маркумдардын үй бүлөсү катышып, спорттук иш-чара менен улантылды. Оған жергесинен советтик жоокерлердин чыгарылгандыгынын 35 жылдыгына карата Талас району Нуржанов айыл аймагында Оған согушунун ардагерлери маркум Бейшен Райымбеков, Муса Сейталиев жана Чынарбек Байгабыловдун жаркын элесине арналган спорттук иш-чара өткөрүлдү. Мыкты бир туугандар эле эми ушул биздин өзүбүздүн мекенибизди милдетин аткарып ушундай болуп атат. Бул мындай эми кайталанбасын. Сиздерге дагы чың денсаулык каалайм. Талас облусунун Оған жергесине интернационалдык милдетин өтөө үчүн 350гө жакын жоокер аттанган. Анын ичинен 41 жоокер баатырларча курман болушкан. Жонарык айылынын тургуну Чынарбек Байгабылов советтик армиянын катарында Оған жергесинде кызмат өтөгөн. Согушта алган жаракатынын кесепетинен улам 2019 жылы каза болгон. Биз ошо көзөтүп кеткен 3 жоокерлерибиздин элесин эч убакта унутпайбыз. Ушундай спорттук иш-чараларды дайыма өткөрүп турабыз. Курман болгон жоокерлерди эскерүүнүн алкагында волейбол оюну боюнча мелдеш өткөрүлүп келет. Нуржанов айыл өкмөтүндө каза болгон балдарга, Бейшенге, Чынарбекке, Мусага мына ошол турнир уюштуруп атабыз. Ушул балдар мынакей унутулбасын деп, ушулардын жаркын элесинде ушундай оюн уюштуруп атабыз. Волейбол оюну боюнча турнир Оганстанда кызмат кылган ардагерлер арасында өтүп, 5 команда катышты. Жеңүүчүлөргө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан байгелер каралган.
Орузбек Шабанбек уулу, Орузбек Бейшебаев, Зина Акматова, Талас району. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын негизги топтому менен тааныштыңыздар. Алдыда барайы тууралуу маалымат кечиңиздер көңүлдүү улансын.